буга чейин көп маселе көтөргөм. Азыркы күндө мага абдан көп суроо түшүп атат. Кара Балтадагы, Кызылкиядагы заводдордун, Кант шаарындагы заводдон ушунча түтүн чыгып, кирпич заводдор. Ошолорго бир 2 жыл срок бербейсиздерби? Түшкөн пайдасынан фильтр коюшсун, жаңы модернизированный оборудование коюшсун. Азыркы күндө ошондой түтүн чыгарбаган заводдор оборудование сатылат, бар алар. Жок эмес, бирок кымбат турат. Ошончо баягы киреш тапкандан кийин биздин элдин ден соолугунан пайда көрүшпөсүн. Биздин ден соолугунан эмес, өзүлөрү таза бизнес кылышсын ошолор. Могу элдин абасын булгабасын. 2 жыл срок берген бир карап көрүңүздөр, токтом чыгарасыздарбы, мыйзам чыгарасыздарбы? Макул 2 жыл болсо 3 жыл бериңиздер. Бирок биздин элибизге таза абаны коргоосун, укугун коргоону биз камсыз кылып берели, Жогорку Кеңештин депутаттары. Сиздер өкмөттүн өкүл иштеген органдар, аткаруу билим органдары, сиздердин түзүнүс милдетиңиздер. Элдин таза ден соолугу ошондон көз каранды болуп атат. Ошо заводдор күйүп турган жерден барсаңыз, жайындасы 10 метр үйдү көрө албайсыз, түтүн каптап турат. Ошону тез арада чечиңиздер, же токтом, же мыйзам менен 3 жыл ичинде ошол заводдор алмашсын, оборудованияларын алмашсын. Ошол менин сунуштарым, ошол баарын эске алып жооп берип коюңуздар, андан кийин рахмат.